Ош мамлекеттик университети алдыдагы 5 жылга чоң максат коюп, өнүгүү концепциясын иштеп чыкты. Концепцияны талкуулоого окутуучулук курам катышты. Жыйында Ош мууну классикалык университеттен дүйнөлүк деңгээлдеги инновациялык изилдөөчү университетке айландыруу багыты ишке ашаары айтылды. Университет бүгүн университет кластер деген толук багыттагы окуучуга айланды деп айтсак болот. Бүгүнкү күндө мына 70 илимдин доктору, профессорлор, 405 илимдин кандидат доценттер иштеп атат. Ош муунун стратегиялык максаты дүйнөнүн алдыңкы университеттеринин катарына кирүү. Ага улай эле Борбор Азиядагы эң алдыңкы 3 университеттин бирине айландыруу. Бул стратегияны турмушка ашыруу туура жүргүзүлсө, Ош муунун окутуучу кызматкерлери өз кызматтык милдеттерин туура аткарса, 2024-жылы төмөндөгүдөй жыйынтыктарды берет. Ошму 2024-жылы дүйнөлүк университеттердин топ 700-дүн катарына кирет. Борбор Азиядагы эң алдыңкы 3 университеттин бири болот. Санариптик технологиялардын университетине айланат. Коопсуз университет түзүлөт. Экологиялык университет статусуна ээ болот. Билимдин сапаты эл аралык стандарттарга дал келет. Социалдык жоопкерчилиги жогору болгон университетке айланат. Билимдин сапатын баалоочу дүйнөлүк рейтингтерге катышып, өз позициясын жогорулатат жана бекемдейт. Бириккен Улуттар уюмунун туруктуу өнүгүү концепциясынын 17 милдетин турмушка ашыруучу глобалдык хабка кирет. Университеттин бардык кафедраларынын өндүрүштө филиалдары болот. Мындан тышкары Ош мамлекеттик университетинин дипломдору дүйнөнүн бардык өлкөлөрүндө бааланат. Эл аралык эмгек рыногунда Ош муунун бүтүрүүчүлөрүнүн кадыры көтөрүлөт. Кош диплом берүүнүн багыттары кеңейтилет. Университеттин бюджетин азыркыдан 2,5 эсеге көбөйтүү 2024 жылга чейин. Окутуучулардын айлыгындагы ушул 2,5 эсеге көбөйтүү, кызматкерлердин айлыгы, мына лаборант, методист деген баягы көмөкчү персоналдардын айлыгын биз 2 эседен кем эмес көтөрөлү деп ниет кылып атабыз. Себеби ошол аркылуу баягы демонтаж коррупция деген бар да, коррупцияны системалуу коррупцияны кыскартуу деген маселе бар. Ошол аркылуу биз таасир этели деп атабыз. Анан эң башкысы былтыркы жылда Ош мамлекеттик университети Кыргызстандагы билим берүү лидери катарында улуттук рейтингде таанылды. Быйылкы жылы биз Казакстандын жана Борбордук Азиянын университеттеринин рейтингтерине катышабыз. Кудай буйрса ал жерде дагы жыйынтыктар жаман болбойт. Себеби негизги көрсөткүчтөрдү азыр биз салыштырып атабыз. Европада кандай болобуз, Азияда кандай. Өнүктүрүү планында Ош мууга студенттердин, ата-энелерден, мамлекеттен, иш берүүчүлөрдөн, дүйнөлүк өнүктөштүктөрдүн ишеними артат. Инвестициялардын көлөмү 3 эсеге көбөйөт. Жаңы келүүчү абитуриенттердин саны жана сапаты жогорулайт. Окуу жайдын бюджети азыркыдан 2 эсеге көбөйөт. Окутуучулардын орточо эмгек акысы азыркыдан 2 эсе жогору болоору планда бар. Бүгүн Ош мамлекеттик университетинин доктор, профессорлордун айлык акысы 45 миңден кем эмес. Кандидат илимдин докторат, илимдин доценттери, илимдин кандидаттары менен доценттердин айлык акысы 35 миңден кем эмес. Ал эми катардагы окутуучу бүгүн 20 миң айлык алат. Катардагы бүгүн кызматка келген. Мындайча айтканда, айлык акылар боюнча бир топ көрсөткүчтөрүбүз жогору деп айтууга болот. Ар бир адамдын өзүнүн жан дүйнөсүндө бир билим алуунун зарылдыгын камсыз кылып барышыбыз керек дагы. Эң башкысы ушул Ошто туруп дүйнөлүк деңгээлде билим берүүгө биз кадам ташташыбыз керек. Мына 2024 жылга барганда Кудай буйрса биздин билим берүүнүн сапаты ошол дүйнөлүк стандарттарга туура келет деп максат коюп атабыз. Бул эми эң башкысы. Ал эми мурунку жылдардагы өнүктүрүү иш планы орундалып, ишке ашканына жалпы окуу жайдагы окутуучулук курам ишеним артып, жаңы иш планды колдоого алууда. Бул акыркы ушул 4-5 жылда ушул биздин стратегиябызда көрсөтүлгөн маалыматтарга ылайык ушул 4-5 жылдагы коюлган максаттарга толук кандуу жетишилди. Акыркы ондогон имараттар, жаңы имараттар курулду, заманбап билим берүүнүн инфраструктурасы курулду. Мен айтып кетет элем, биздин ушул санариптик технология боюнча дагы мына Ош шаарынын жалпы телекомдон кийинки эле инфраструктурасы биздики, мына баардык жерде сеттер тартылган. Бүгүнкү күндө билим берүү системасы өлкөбүздүн баштапкы тармактары сыяктуу өткөн мезгилде калыптандыруу, жаңыланууну, өнүгүүнү башынан кечирүүдө. Дүйнөдө глобалдашуу жүрүп жатканда санариптик технологиялардын болуп көрбөгөндөй тездик менен өнүгүп өсүшү, мамлекеттер, улуттар жана маданияттар аралык чектерди жоюп, эл аралык рыноктун масштабын кеңейтүүдө. Мындай иштерде Ош мамлекеттик университети дагы өз салымын кошуп келет. Адыл Акжол уулу, Самат Сейдамат уулу, жаңылыктар.